3 күнү Чолпон Ата шаарында Көгүлтүр Ысык көл санаторийинде ордо боюнча финалдык оюндар жүрүп жатат. Биринчи, экинчи орунга Ысык көл жана Бишкек шаары ойноп, ал жерде биринчи орунду Бишкек шаары алды. Экинчи болуп Ысык көл чыкты. Азыр болсо 3-чү, 4-чү орунга Талас облусу жана Ош облусу мелдешүүдө. Мындан тышкары ден соолукту чыңдоо комплексинде алыш боюнча мелдештер башталды. Ордо оюну эң эле кызыктуу оюн, өзүңүз билесиңер, хан оюну көптөн бери ойноп келатабыз. Негизи ыкмалар көп, эмелери да, правилалары да көп. Ичине кирип түкүрбөш керек, эң мына жөнөкөй. Анан мындай чүкө чыгып кеткенде башка бирөө келип атпаш керек. Хан алсаң уже оюн сеники дегендей да, мындай 2 саат берет оюндачы. Утулуп отуп туруп ханга келишет. Анан хаңды чертип кетсең сен кайра баштайсың да. Ат калчайт, ат калчаганда тигилер, тиги 2 команданыкычы. Тигиники туруп кетсе, анан эптеп бүт чыгарып кетсе, ханга алганга аракет кылыш керек. Ханды алып кетсең, сен кайра атасың, хан чокон болуп. Бул улуттук оюн болгон ММА баягы күчүнө келип ММА каралып аткан кезде да. Прогресс жакшы болуп атат эми 2014-төн беричи, көчмөндөрдөн бери элдин баары кызыгуулар эми. Амурун жети область эле ойноп, баягы эми бияка барып, эмеле болуп калчу да. Азыркы кезде баардык областтар, баардык региондор ойноп жакшы болуп атат. Соперник жылдан жыл көбөйүп, жакшы болуп атат, оюн күчүнө кирип. Негизи оюн абдан кызуу болду. Көрдүңүздөр, акыркы минутка чейин катуу кармаш болду. Ат калчаганда Оштун командасын кутуруп кетип, көп эле чүкө алып кетишти. Биринчи оюн ошолор бузуп. Анан биз кубалап отуруп, улам тыйын чертебиз, кайра кубалап жетип отуруп, акыркы 5 мүнөттө биз утулуп атканбыз. Көп минут чүкө утулуп атканбыз. Ошол анан кол келип түшүп чертип кеттик. Утуп кеттик да азыр Оштун командасы. Буквально bir минуттун ичинде уттук го дейм. Болбосо утуруп калат болчук. Чүкөнү туура эмес эсепте койдуңар деп Ош командасы протест кылып отура. Бардыгын судьялар калыс менен жашынакай кылып чечип беришти. Туура эле экен. Көп эле очко менен утуруп калды. 89-59 экен. Башты 30 чүкө менен утуруп калышты. А группасында ушу биз, Талас, Ош областы, Баткен, Көл, Ысык көл командалары, ушу 5 команда болгонбуз. Ошонун баарын беттешип отуруп ушул биз Көлдөн утулуп калдык. Бүгүн Көл финалда ойношту. Биз болсо 3-4-чүгө Ош менен ойнодук ошол. Оюндун жыйынтыктары боюнча айтсак, биринчи эң эле арткы орундардан баштап айтайын. Жеңил узасын тартып, Баткен областынын командасы 9-чу орунду алды. Анан кийин Жалал Абад менен Нарын ойноп, Жалал Абад утуп, 7-8 орунду бөлүшүп алышты. Анан биринчи 3-чү, 4-чү орунга Талас обласы менен Ош обласы ойноп, азыр катуу мелдештин аягынан эме Таластын командасы 3-чү орунду алды. 4-чү орунду Ош обласы алды. Биринчи, экинчи орунга болсо Ысык көлдүн командасы менен Бишкек шаарынын командасы ойноп, Бишкек шаарынын командасы биринчи орунду алып чемпион болушту. Абдан эле жакшы өттү. Мисалы үчүн 9 команда болду эле, 2 тайпага бөлүп, биринде 5 команда болду, биринде 4 команда болду. Тайпалар өздөрүнчө айлампа түрүндө ойноп, анан кийинки оюндар стык түрүндө өттү. Анан оюн жыйынтыгын эми арт жагын өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, абдан кызык талкуу менен, айрыкча 3-чү, 4-чү орун үчүн катуу оюн болду. Баягы 2 команда тең күчтүү болуп калса ушундай эмелер болот да, учурлар болот. Бир чүкө үчүн дагы салгылаш болот. Азыр айырмасын көрсөңүздөр 81-88 чүкө болду айырмасы. 5 эле чүкө, 6 эле чүкө ушундай эле айырма болуп калды да. Хан чертип, анан абдан катуу болду.